Эми натыйжа дегенди көрсөтүшүбүз керек. Натыйжа дегенибиз жанагы которгондо могул жерге натыйжа деген жазылып атат. Ал жерде могу жазылган нерсенин ушу эсептелүүсү, ушу эсеби чыгат да бияка ошол. Аны азыр эми мындай кылабыз. Кадимкидей эле, буга чейин көрсөткөндөй эле лейбл кошобуз, жазуусун. Аны торго кошобуз. Андан кийин натыйжасын чыгарган жерин да жазып коебуз. Азыр келиңиздер ошону да көрөлү. Бул жерге result label дейбиз. Лейблдерди мындай эле жазып атпадык беле. Ушундай эле кылып коебуз. Натыйжаны жаздык. Борбордук ошо негизги виджетке коштук аны. Аны эми grid layout кошосуз. Grid layoutка кошуу үчүн көчүп келип эле result label дейбиз. Аны 0 1 2 3 4-чү сапка кошобуз. Мындай болду. 4-чү сап деген ошондо 4, анан 0-чү жагында, сол жагында, сол мамычада болот. Аны көрүп коелу. Мына натыйжа деген берди болот. Эми оң мамыча кошуш үчүн бир аз self result display дейбиз да. Self result display q label жазат экенбиз. Эч кандай текст жазбайбыз. Central widget коебуз, анан self result display check it set alignment баягы мондай сыяктуу да. Set alignment деп туруп, биз муну align center эмес, биз оң жагына чыксын дейбиз. Оң жагына натыйжа чыксын. Grid layout add widget. Эми муну grid layoutка торго сетка кошуп коебуз. Self result display 4-чү сап 1-чи мамыча дейбиз. Эми муну иштетебиз. Мына жерге жазылат деп азырынча өзүбүздү ишендире туралы. Азыр жазуусу кантип пайда болот дегенде, могу on convert click деген жооп берет. Бул азыр жөн эле ордун дайындап койду. Бул жер бош болуп турат. Эми бул self display'ге, result display'ге могу жерден келип туруп set text деп туруп, ошо текстти салып берип коебуз. Ал тууралуу кийинки видеодо.